Ош шаарындагы 52 мектепте 60 миңден ашуун окуучу билим алат. Алардын басымдуусу жайкы эс алууну үйдө гана өткөрүшөт. Анткени калаада балдардын эс алуусу үчүн жайкы лагерлер дээрлик жокко эсе. Айрым ата-энелер башка аймактардагы лагерлерге жиберсе, кээ бирөөлөрү айылдарга барышат. Бирок эки тарапка тең шарты жоктор каникулду көп кабаттуу үйдүн короосунда эле өткөрүүдөн башка айласы жок. Каникулда кээде айылдарга жиберебиз. Айылда эми дагы тууган урук шартыбыз болсо айыл жакка жиберебиз. Анан айылда эч кимибиз жок болсо жибере албайбыз. Мисалы биздин шартыбыз жок, айылда эч кимибизге барбайбыз. Ушу жерде эле болушат балдар. Көп кабаттуу үйдө турабыз. Балдарыбыз окуп бүткөндөн лагерь жок. Айылга жөнөтүп беребиз. Айылда жүрүп, 3 ай каникулда кайта келет. Көлгө, башка жакка жөнөткөнгө шарт жок. Каникулга чейин ушул эле жерде болот. Домдун алдыда эле ысык жерде ойношуп жүрө берет. Ош шаарында кезинде 1000ге жакын баланы кабыл алган бир гана жаштык лагерь иштеп келген. 2010-жылкы окуяда жарандар кирип алып бошотпой келишкен. Былтыры 6 жылдан соң лагерь толугу менен бошотулган. Тазалоо иштеринен соң шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 25 баланы 10 күн эс алдырган. Бирок эскиликке жеткен имарат балдардын эс алуусуна кооптуулук жаратат. Мындан улам шаардык бийлик аталган жайга жаңы 250 балага ылайыкташкан имараттын курулушун баштоо алдында турат. Ал жерде курулуш монтаждоо иштери жүрүп атат, канализация иштери жүрөт. Канализация иштери бүткөндөн кийин имараттын курулуш иштери жүрөт. Ошондуктан санитар нормаларга бул балдарды ал жерге алып барууга болбойт. Ошондуктан быйылкы жылы ал жерге курулуш иштери быйылкы жылы толук эс алуу мезгилинде бүтпөй калат. Жергиликтүү бийлик жаштык лагерине балдарды кабыл алууну курулушка байланыштуу токтотту. Анын ордуна жылдагыдай эле шаар мектептеринин алдында окуучулар үчүн жайкы лагерлер иштейт. Алар Оштогу 19 мектептин короосунда уюштурулат. Жалпы 2 этап менен 600 гана баланы кабыл алууга чамасы жетет. Ошол 19 мектепте ошол микрорайон, ошол аймактык кеңештин балдары келип эс алышат. Бул дагы саны албетте чектелүү болот. Эми бул жерде бардыгы ооруп 600ге жакын бала эс алат. Анын каражатын, бүт камкордугун жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ош шаарындагы мектептерде 60 миңдей бала бар. Ал эми калаада 5,5 миллионго чукул калк жашайт. Шаардык мэриянын балансындагы жалгыз 300 орундуу жаштык лагери бүткөрүлсө деле балдарды эс алдыруу муктаждыгын толугу менен жаба албайт. Айдай Беделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.